Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala khayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah 6 negiz kitabından sabakты улантабыз. Бұл 3-чү сабак. Мурунку сабактарда кириши үчүн жана биринчи негизде өткөнбүз. Бұл сабакта экинчи негизде окуйбуз. Автор айтып жатат: Al-asl ath-thani, экинчи негиз. Amar Allahu bil ijtima'i fid din. Allah Taala dinde ынтымактуу болууга буйруду. Wa nahana 'anit tafarruq fihi. Жана бизди ушул динде бөлүнүп жарылуудан кайтарды дейт. Fabayyana Allah hada bayanan shafiyan tafhamuhu al-awam. Allah Taala бул нерсени Куранда ачык айкын, карапайым элге да түшүнүктүү кылып баяндап берди дейт. Wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Жана Bizde murunkular siyaqtı bolup, Yahudiler, Evreylер жана Nasrani, Hristiyanlar siyaqtı bolup, dininde bölünüp, jarılıp, oşon sebeptü kurap жоқ bolgonlar siyaqtı boludan kaytardı deydi. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Жана ошондой эле эскерди Куранда. Пайгамбарларды дагы динде ынтымактуу болууга жана бөлүнүп жарылуудан кайтарды дейди. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. Жана ошондой эле буга кошумча болуп, ачык айкын баяндай турган нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө, хадистеринде көптөгөн хадистердин келгендиги, таң калыштуу деңгээлде хадистер келген. Не ошол динде ынтымактуу болуп, бөлүнүп жарылуудан кайтарган баяндаган хадистер келген. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Андан кийин пайгамбарлык доордан адамдар алыстагандан кийин, жахилдик, илимсиздик таркагандан кийин не болуп калды дейт? Ошол динде бөлүнүп, диндин усулдарында, негиздеринде жана бутактарында, фурударында бөлүнүп жарылгандык мына ошол илим деп эсептелип калды. Ошол диндеги чыныгы фикх деп эсептелип калды. Ал эми васар al-istima fi din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Ал эми динде ынтымактуулук деген нерсени бир гана зиндик, бузуку адамдар жана ошондой эле акылсыз, акыл ордунда эмес адамдар сүйлөй турган болуп калды. Ошондой абалга жетип калдык дейт. Тагыраак айтканда, кимде ким динде ынтымактуулукка чакырса, аны адамдар эмне дейт? Бул зиндик же жинди деп айтышат деп атат. Эми бул сөздөрүнө токтолуп кете турган болсок, бул жерде Шейх Ислам Мухаммад ибн Абдуллахаб рахимахуллах диндеги ынтымактуулукка, диндеги биригүүгө, динде жамаат болууга чакырып атат. Бир жамаат болууга чакырып атат. Ал жамаат эмне? Куран сүннөттү карманып, сахабалар кандай түшүнсө ошондой түшүнүп, динде ошол нерсеге ынтымакка келүү. Бардык мусулмандарды Куран сүннөткө келгиле, Куран сүннөттү сахабалардын түшүнүгү менен түшүнөйлү деп, ошол нерсе мына чыныгы диндеги жамаат болот, ынтымактуулук болот деп ошол нерсеге чакырып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат. Муавия ибн Аби Суфиян деген сахаба риваят кылган хадисте айтат: "Сатафтариху уммати ала 73 фирqa, kulluha fin-nar illa wahida wa hiya al-jama'a." Менин үммөтүм 73 бөлүккө бөлүнүп кетет деген. Ошонун бардыгы адашкандар тозокто, бир өзү гана акыйкат жолдо деди. Ошол кайсы дегенде алар жамаат деди. Эми ошол диндеги жамааттан максат эмне дегенде, бул алым белги берип айтып атат, ошол жамаат деген бул диндеги жамаат, Куран сүннөткө бириккен жамаат. Бардык жамааттар Куран сүннөттүн негизине бириккен. Сахабалардын түшүнүгү менен түшүнгөн ушул жамаат деди. Негизи шариатта жамаат деген эки мааниде келет. Жамаатул адиян, жамаатул абдан деп коет. Жамаатул адиян деген динде биригүү. Бул динде биригүү деген Куран сүннөткө биригүү. Ал эми денелердин биригүү деген бул мусулман падышалардын өкүмүнүн астында ошолорго моюн сунууда биригүү, ынтымактуу болуу. Ушул диндеги биригүү бул негиздүүрөөк. Диндеги биригүү деген эмне деген? Ошо акыйкатка, чындыктын үстүнө биригүү. Бул нерсе жөнүндө Аллах Таала көптөгөн аятта, Куранда көптөгөн аяттарда баяндады деп айттык.
Ошол аяттардан эскере турган болсок, биринчиден Аллах Таала айтат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'а ва ла тафаррaqu." Силер барыңар Аллахтын динини кармангыла, жана бөлүнүп жарылбагыла деди. Бул алым айтты. Куранда ушунчалык ачык айкын баяндаган, аны карапайым эл окуса да түшүнөт деди да, илимсиз карапайым эл. Мисал үчүн азыркы эле аятты окуйт ала турган болсок, "Вa'тасиму бихаблилlah." Силер Аллахтын арканын кармангыла, "Ва ла тафаррaqu." бөлүнүп жарылбагыла деди да. Ушул аятты бардык эле карапайым эл деле, акыл эси ордунда адам уга турган болсо, эмне? Бихаблилlah, Аллахтын арканы деген, аркандан максат эмне экенине ачык айкын билбесе деле, бирок жалпы майсын түшүнөт. Демек бул аятта Аллах Таала бөлүнүп жарылуудан кайтарып ынтымактуу болгула деп атат экен деген маанини түшүнөт. Ушул сыяктуу эле башка аяттарда. Башка аяттардан Аллах Таала айтат: "Ва ла такуну минал мушрикин миналлазина фаррaqu динахум ва кану ши'a куллу хизбин бима ладайхим фарихун." Силер мушриктерден болбогула дейт. Өздөрүнүн диндерини бөлүп жарган жана бутакча болуп жамаат болуп кеткен, жана ар бир жамаат өздөрүнүн жолу менен сүйүнгөн дейт. Биз акыйкаттабыз деп. Ошол мушриктердин жолу дейт. Ошондой болуп кетпегиле дейт. Жана ошондой эле башка аятта айтат: "Вала такуну каллазина тафаррaqu ва ихталафу мин ба'ди ма жа'ахумул байинат ва улаика лахум азабун азим." Силер дейт, дин аларга байинат, ачык айкын Аллахтын далилдери келгенден кийин бөлүнүп жарылып кеткен, бөлүнүп жарылып ой пикирлери келишпей калгандардан болбогула дейт. Мына ошолорго Аллах Тааланын катуу азабы болот деп атат. Демек Аллах Таала бизди көптөгөн аяттарда бөлүнүп жарылуудан кайтарды. Башка да бир аятта айтат: "Вала таназау фатафшалу ва тазхаба рихукум." Силер низа, мындай талашып тартышып бөлүнбөгүлө дейт. Анда ийгиликсиз болосуңар, жана силердин күч кубатыңар кетет деп атат. Демек Куранда мындай аяттар толтура, ынтымактуулукка чакырып, бөлүнүп жарылуудан кайтарган аяттар ушунчалык көп. Бирок жана башында айтып өткөндөй, ошол ынтымактуулук кайсы нерсеге болот дегенде, ынтымактуулук деген бул Аллахтын аятта келгендей эле Аллахтын динине болот. Аллахтын акыйкат дининин үстүнө, Куран сүннөттүн үстүнө болот. Ошол кимде ким акыйкатты карманган болсо, ошол жамаат болуп эсептелинет. Жана хадисте аятта келгендей, ошол жамаат болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде айтпадыбы? Үммөтүм 73-кө бөлүнөт, ошонун бирөөсү гана ийгиликке жетет деди. Ал ким дегенде жамаа, алар жамаат деди. Ал жамааттын мааниси эмне? Ошо акыйкатта Куран сүннөттө болгондор. Буну тастыктай турган асарлардан Абдуллах ибн Масуд деген сахаба айтат: "Антал жамаа ва ин кунта ала таатилlah ва ин кунта вахдак." Сен болсо жамаатсың дейт. Эгер да Аллахтын таатында, Аллахтын ибадатында болуп атсаң, туура жолунда болуп атсаң, өзүң жалгыз болсоң дагы жамаатсың дейт. Демек жамаат деген эмне? Аллах Тааланын динини кармануу. Аллах Таала Куранда буйруганда дагы ошуга буйруду. "Вa'тасиму бихаблилlah." Силер Аллахтын динини, китебини кармангыла dedi. Аллахтын динини кармангыла dedi. Паланчынын бир оюну кармангыла, тиги ойлоп тапкан жолду эмес, муну эмес, Аллахтын динини, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнү. Ошону кармангыла, ошол нерседен бөлүнбөгүлө деп атат. Түшүнүктүбү? Эми жана ошондой эле көптөгөн хадистер келген деди. Бул нерсени тастыктан көптөгөн хадистер келген деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул мааниде келген көптөгөн хадистери бар. Ошолордон Сахih Муслимде келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна Аллаха ярда лакум саласан ан та'будуху ва ла тушрику би шай'a ва ан та'тасиму бихаблиллахи жами'а ва ла тафаррaqu." Чынында Аллах Таала силерге 3 нерсени ыраазы болот дейт. 3 нерсени кылсаңар, силерден разы болот деди. Ошолордун бирөөсүнде жалгыз Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кылбай ибадат кылууңар. Экинчиси Аллахтын дининде ынтымактуу болуп, бөлүнүп жарылбаганыңар. Баарыңар Аллахтын динини карманып, жана бөлүнүп жарылбаганыңар. Ва антунасху мен валлаху амракум. Жана үчүнчүсү болсо, өзүңөрдүн башчыңарга жакшы насааттарыңарды айтып туруңар деди. Жанагы аятта келген нерсени тасыктап Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте ошол эле маанини айтып атат. Аллахтын динини кармангыла, бөлүнүп жарылбагыла деди.
Демек биздин шариятыбыз динде ынтымактуулукка чакырат. Динде бөлүнүп жарылуудан кайтарат. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка көптөгөн хадистерде айтат. Ла тадабару, бардык мусулмандардын арасында ынтымагыны кетире турган нерселердин баарынан кайтарган. Мисал үчүн бир хадисте келет, ла тадабару, бири-бириңерге артыңарды салбагыла. Тагыраак айтканда, көчөдө бирөөнү көрүп калдың, таанышыңды, саламдашпай тескери карап кетип калба. Учураш, анткени ынтымагыңар кетирет. Вала тахажару, жана ошондой эле эмне, бири-бириңерге жанагындай бойкот кылып, хажыр кылып, бири-бириңер сүйлөшпөй, мамилеңерди үзүп салбагыла деп атат. Демек ынтымагын кетире турган нерселердин бардыгыны кайтарган. Жана ошондой эле адамдардын арасында ынтымак чачырап аткан болсо, ошону ынтымактуулукка чакырып бириктире турган иштердин баарына буйруган. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла хайра фи касирин мин najwahum илля ман амара би садакатин ав ма'руфин ав ислахин байнан нас." Адамдардын жана шыбырашып, нажва деп коет, шыбырашып сүйлөшкөнү. 3 адам отурса, экөөсү өзүнчө шыбырашып сүйлөшүп аткан. Ошол нерсеңерде жакшылык жок дейт. Неге? Ал нерсе душмандыкка, жек көрүүгө алып барат. 3 адам бир жерде отурса, экөө отуруп алып өзүнчө шыбырашып атса, тигини жаман көрүүсүнө алып барат. Ошондой ишиңерде жакшылык жок дейт. Бир гана кимде ким ошону садака кылууга, жакшылык ишке буйруга, же болбосо адамдардын ортосунда ынтымактуулукту пайда кылуу үчүн ошону колдонгон болсо, ошонусунда жакшылык бар деп атат. Түшүнүктүбү? Демек, шарият ынтымактуулукка бардык жол менен үгүттөгөн. Ошондой эле хадистерден келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Лайсал каззаб аллази яслуху байнан нас фаянми хайран ав якулу хайран." Пайгамбарыбыз айтат: адамдардын арасында оңдош үчүн, мамилесин оңдош үчүн жалган сүйлөгөн адам жалганчы эмес дейт. Ал эмне? Жалган сүйлөп, жакшылык өндүрүп атат. Эки адам урушуп аткан болсо, сен барып туруп, бул сени мактайт, сени жакшы көрөм деп айтат, ар дайым эле сен жөнүндө жакшы сүйлөйт, сүйлөбөсө деле, мунусуга барып да ошентип, экөөнүн арасында ынтымактуулук пайда кылып аткан болсоң, сен эмне? Жалганчы болуп эсептелбейсиң шариятта. Негизи жалганчылык бул чоң күнөө шариятта. Бирок шарият ушундай адамдарды ынтымактуулукка чакырган нерсесинде уруксат берип атат. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат: "Ала ухбирукум бима хуа афдал мин даражати ссала ва садака ва сиям?" Калу: "Бала я расулаллах", кала: "Ислах затил байин." Мен силерге намаздан дагы, садака кылуудан дагы, орозодон дагы артыгыраак нерсе жөнүндө, сооптуу нерсе жөнүндө айтайынбы деди. Ошондо о айткының Аллахтын элчиси дегенде, "Ислах затил байин", урушуп калган адамдардын ортосунда ынтымактуу пайда кылуу, жараштыруу деди. Демек, шарият деген динибиз ушул ынтымактуулукка, динде ынтымактуу болууга чакырып кеткен. Жана бөлүнүп жарылуунун бардык түрүнөн кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты: "Мусулмандар 73 бөлүккө бөлүнөт" дегенде, аны тастыкташ үчүн эмес, ошол нерседен эскерип, сак болгула деп. Мусулмандар ушу бөлүнүп жарылып аткан убакытта силер бөлүнбөстөн эмне? Аллахтын китебине кармангыла, жамаат болгула деп атат. Менин үммөтүм 73 бөлүккө бөлүнөт деди. Ошолордун бирөөсү гана ийгиликке жетет. Ошолордун бирөөсү гана туура жолдо деди. Ал кайсы дегенде, алар жамаат деди. Жамаат дегенде кайсы жамаат? Акыйкатта Куран сүннөттүн үстүндө болгон жамаат. Ибн Масуд радыйаллаху анху айткандай, сен Аллахтын таатында, Аллахтын ибадатында туура жолдо болгон болсоң, жалгыз болсоң дагы жамаатсың деди. Демек, Куран сүннөттүн үстүндө жүргөн адам ошол жамаат болуп эсептелинет. Жана ошондой эле башка хадисте айтат: "Фа иннаху ман яиш минкум фасара ихтилафан касира, фа алейкум би суннати ва суннатил хулафаир рашидин." Силерден кайсы бирөөңөр көп жашап калган болсо, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт. Тагыраак айтканда, мусулмандар бөлүнүп жарылат дейт. Ошол учурда эмне кылыш керек деди? Силер менин сүннөтүмдү жана мени халифа рашид болгон Абу Бакр, Умар, Усман, Али радыйаллаху анху, ошол 4 сахаба, халифа рашидтер. Ошолордун жолуну, сүннөтүнө азуу тишиңер менен каттуу тиштесеңер, ошондой каттуу кармангыла деп атат. Бөлүнүп жарылган учурда. Демек, ушул жалпысынан шариятыбыз ынтымактуулукка, динде ынтымактуу болууга чакырат. Негизи шариаттын көптөгөн амалдарын карасаң, ошол мусулмандарды ынтымактуулукка чакырган амалдар. Мисалы үчүн 5 мал
күн сайын жамаат намазы. Бул эмне? Мусулмандардын ынтымагы күчөйүп, бири-биринин абалын билип туруш үчүн. Жума сайын андан чоңураак чогулуш болот, жума намаздары. Алын максаттарынан дагы негизги максаттарынан ошол мусулмандар бири-бирин зиярат кылып көрүп, абалдарын билип туруп, андан кийин жыл сайын 2 жолу айт намаздары болот. Ошондой бул чоң чогулуштар. Чоң булардын жөн эле ибадат максаты эмес, анын артында дагы чоңдогон максаттар бар. Демек дин ынтымактуулукка чакырат. Бөлүнүп жарылуудан кайтарат. Андан кийин айтат: "Сумма сара ал-амру ила анна al-iftiraq fi usul din wa furu'i huwa al-ilm wa al-fiqh fi ad-din." Андан кийин ушундай абал болуп калды. Пайгамбарлык доорунан алыстагандан кийин диндин усулунда, негиздеринде, основаларында жана бөлүктөрүндө бөлүнүп жарылган ошол илим болуп калды дейт. Бул эмне? Азыркы күндөгү көптөгөн жамааттардын бөлүнгөндүгү. Илгертен баштап эле Му'тазилит, Жахмит, Аш'арит көптөгөн жамааттар, харижиттер, жамаат көптөгөн топ болуп бөлүнүп кетишти. Жана алар өздөрүнүн жанагындай философиялык акыйданы, илмул калам деп философиядан алынган ишенимдеринде ошол чыныгы илим, мына ошол чыныгы дин деп, жана ошондой эле жамаат болуп фиq мазхабында да, мазхабтарда дагы бөлүнүп жарылгандар. Мазхаб болуп бөлүнүп жарылып кеткендер, мына ошол чыныгы илим болуп калды. Кимде-ким Куран сүннөткө чакырса, ал илим эмес. Өздөрү илим дейт азыр, могу башка жахмилерди карасаң, Му'тазилит көптөгөн адашкан жамааттарды карасаң, чыныгы илим дейт, өздөрүнүн алым кылып көрсөткөндөр, алар эмне? Илмул каламды жакшы билсе, илмул калам деген философияны жакшы билсе, мына ошол алым дейт. Куран сүннөттү билген алым эмес, философияны билген ошол алым дейт. Философтору булардын башчылары өлөрүндө ушундай өкүнүп бөлүшкөн, көпчүлүгүчү. Мен жөн эле бир болбогон сөздөрдү чогултуп жүрүпмүн депчи. Кыйыл кал дейт. Ал айтты, тигил айтты деген. Философия деген ушундай, бул философия деген Шейх-ул-Ислам Ибн Таймия айткандай, ушундай илим, ал акылдуу адам ага муктаж эмес да, ал илимгечи. Акылдуу адам ансыз деле көп нерсени түшүнөт. Ал эми ал көкмө адам аны түшүнбөйт. Бул көкмөгө да пайдасы жок, акылдууга да пайдасы жок да. Бул философия деген эмне деген? Тукумду алып, тукум көрүп калса айтат. Бул тукум каяктан келди? Тоок биринчи чыктыбы, тукум биринчи чыктыбы деп ушинтип кыр издеп отура бергендер бир. Жумурткадан кыр издеп отура бергендер, ушул философия. Бул илим эмес чынында. Жөн эле каяктан эмне деп суроо берип. Ислам жамаатында адашкандар ушу жахмиттер ушундай болуп чыккан. Алар тиги римский философия менен аралашкандан кийин, негизи шариатта илим Куран сүннөт сахабалардын сөздөрү да. Аллах Таала жөнүндө ысым сыпаттары келди Куран сүннөттөчү. Ошолорду айтканда тигилер жахмилер философторго аралашканда Аллах Тааланын ысым сыпаттарын айтса, Аллах Таала мындай турса, анда мындай болуп калабы деп суроолорду берип атып адаштырышкан. Анан алар адашып, ушу илим ушул философия экен деп илмул каламга кирип кетишкен. Ошондой эле фиqта дагы бөлүнүп жарылгандык. Туура мазхаб болгон, 4 мазхаб бул айыптуу эмес. Себеби фиq маселелеринде илгерки алымдар сахабалардын доорунда эле эки ойлор болгон. Бул айыптуу эмес. Качан айыптуу? Ошого таассуп деп коет. Фанатизм болсо, мындайча айтканда, мен бир мазхабтан чыкпаймын, ошол мазхаб туура болсо да, туура эмес болсо да, ошодон чыкпаймын. Анан ошентип туруп башка мазхабтарга душмандык кылсаң, ушул айыптуу. Башка мазхабтарга. Себеби алымдардын бардыгы эле мазхабтын негизинде сүннөттү үйрөнүшөт. Мазхабтын алымдарынын илимдеринин негизинде сүннөттү үйрөнүшөт. Бирок ошого таассуп кылышкан эмес. Ошого фанатизм кылып ошондон чыкпайм деп мазхаб башчысыны пайгамбардын деңгээлине көтөрүп албаш керек. Бир гана пайгамбарыбыз толук ээрчилет. Андан башкалар катасы болот. Катасы болгон жерде таштайсың. Бул болсо айтып атат, ошентип бөлүнүп жарылган ошол чыныгы илим болуп калды. Жада калса Меккеде дагы бөлүнүп жарылып ушундай болгон бир доорлордо. Меккеде Харам мечитинде 4 имам болуп калган. 4 мазхабтын имамы ар кимиси жамааты менен өзүнчө окушат намазды. Ушундай бөлүнүүгө барышкан. Андан кийин айтып атат: "Васара ал-амру бил-ижтимаа фи-д-дин ла якулу бихи илля зиндиқун ау мажнун." Эми кимде-ким динде ынтымактуулукка чакырган болсо,
аны зиндик, бузуку же болбосо жинди акыл эси ордунда эмес деп айтат дейт. Азыркы күндө ошол нерсе болуп атабы, болбой жатабы? Кимде ким Куран сүннөттү кармаш керек. Ынтымактуулук Куран сүннөттүн негизинде болот. Сахабалардын түшүнүгү менен болот. Кийинки келген философтордун, кийинки келген кандайдыр бир ойлоп табылган секталардын, жамааттардын негизинде эмес. Ошол жамааттар ар бирибиз кылган ишибизди, кылган амалдарыбызды, айткан сөзүбүздү Куран сүннөткө салыштырайлы. Кайсы жери туура болсо кабыл кылайлы. Кайсы жери туура эмес болсо аны таштайлы десең, Куран сүннөттү чакыргандар, азыр сен Куран сүннөттү түшүнбөйсүң. Каяктагы эмелер? Ар кандай жаман менен жамандайт аны. Акыл эси ордунда эмес. Булар динди түшүнбөйт. Ар кандай жаман менен жамандайчы. Бул негизи илгерки мушриктердин кылган адаттарынан. Аллах Таала Куранда айтат: "Казалика ма аталлазина мин qablihim min rasulin illa qala sahirun aw majnun." Ошондой эле алардан мурда да кандайдыр бир пайгамбар келген болсо, аны сыйкырчы же болбосо жинди деп айткан. Элестетиң, адамдар ошо туура эмес жолдо жүргөндөр, пайгамбарларды дагы сыйкырчы, жинди, акыл эси ордунда эмес деп айтып атат. Ошондой эле Куран сүннөткө чакыргандар пайгамбардын жолуна чакырып атат. Пайгамбардын жолуна чакыргандарды ошентип жаман ат менен атагандар ошол мушриктерди ээрчиген калдыктарынан болуп эсептелинет. Бул деген алар мушрик, кафир деген эмес. Ошолордун сыпаттары бар, ошолордун кылык жоруктарыны кылып атат. Алардын ичинде эмне? Кафирлары бар, кафирлардан да бар ошентип айтканда. Мунафиктар, эки жүздүүлөрү бар. Алардын ичинде эмне? Бидатчылары бар адашкан. Жана ошондой эле алардын ичинде илимсиз, жахил бирөөлөрдү ошентип ээрчигендер бар. Демек, ошолордун бардыгы ошо илгертен кафирлардын жолу ушундай болгон. Акыйкатта жүргөндөрдү жаман ат менен атагандар. Ал эми чыныгы акыйкат кайсы нерсеге болот? 3 нерсеге болот. Биринчиси Куран, жана экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү, үчүнчүсү ошо салафус салихин, сахабалардын, табииндердин Куран сүннөтү түшүнгөн жолу, ошолордун акыйдасы, ошолор динди кандай карманса, ошондой кармануу ушул жамаат, ынтымак болуп эсептелинет. Кимде ким ушундан бөлүнгөн болсо, анда ал ынтымакты бөлгөн болот. Эми ким жана айткандай туура эмес жолдо жүргөндөр акыйкатта жүргөндөрдү жаман менен атайт дедик, ар кандай жаман менен атайт. Анан кийин ал дин ушундай өн өрчүн болуп калгандан кийин, пайгамбарлык доордан алыстагандан кийин адамдар туура эмес нерселер жакшы көрүнүп, туура нерсе жаман көрүнүп калат. Мындайча айтканда сүннөт бидатка айланып калат, бидат сүннөткө айланып калат. Таухид ширкке айланып калат, ширк бидат болуп калат. Ошондой эле арам күнөө иштер жакшы эле көрүнүп калат. Бул деген эмне? Эгерде ахли сүнна вал жамаат элге сүннөттү баяндап бербесе, таухидти баяндап бербесе, бидаттан кайтарбаса, ширктен кайтарбаса илимелери, адамдар тигини айта бергенде ошондой таралып калат. Бул эгер пайгамбарлардын тарыхын илгертен карап көрө турган болсок, баары ошондой. Мисалы үчүн Нух пайгамбар келгенде адамдарга ширктен кайтарды ал. Ширк кылбагыла, жалгыз Аллахка сыйынгыла деди. Бул жакшы нерсе, жакшы иш. Аллах Таала жаратуучу, Аллах Таала бүт аламдардын Раббысы, бизге рызкы берүүчү, өлүм берүүчү, жашоо берүүчү. Эми акыл эси ордунда адам жакшы эле ошого Аллах Таалага сыйыныш керек да. Бирок адамдар көпчүлүгү бузулган болгон үчүн ошол доордо. Адамдар көпчүлүгү бузулган болгон үчүн, ширкке батып кеткен үчүн Нух пайгамбар ошолордун ичинде жакшы нерсеге чакырып атса дагы өн өрчүн болуп калды. Түшүнүктүбү? Сен эмне бизди мындай кайдагы нерсеге чакырып атасың? Биздин ата бабабыз билбеген нерсеге чакырып атасың. Аны шылдыңдашты, ардеке деп айтышты. Демек, качандыр бир бузукулук таркап атканда, аны акыйкат ээлери кайтарбаса, ошол нерсе айтканда жаман нерсе болуп калат. Жаман нерсе жакшы ишке айланып калат. Ошондой эле Лут коомун караңыздар. Лут коомунда негизи туура нерсе, жакшы нерсе эмне? Эркек менен аял үйлөнүп, жакшы экөөнүн кошулуусу нормальный нерсе, чынбы? Ал эми Лут коомунда кандай болду? Эркек менен эркек кошулгандыгы жакшы иш болуп калды аларда. Лут пайгамбар келип, бул жаман иш, бузук иш, мындан алыс болгула, сак болгула, Аллахтын балеси келет, Аллахтын азабы келет деп эскерсе, аны шылдыңдашты. Сен эмне биздин ичибизде өзүнчө таза адам болуп атасыңбы деп. Түшүндүңүзбү? Лут пайгамбар жакшы эле туура эле нерсеге чакырса, аны адамдар бул жакшы эмес, ордунда эмес акыдасы деп өн өрчүн кылып коюшту.
Көрдүңүздөрбү? Качандыр бузукулук тараса, ошону илим ээлери кайтарбаса, бул бузукулук жаман иш деп кайтарып эскербесе, биринчиден ошол иш элдин арасында жакшы иш болуп калат. Экинчиден Аллах Тааланын азабы келүүсүнө, балеси келүүсүнө себептер болот. Дагы бир пайгамбардын доорунда эмне? Тараздан алдырмай күчөйдү. Тараздан адамдар ушунчалык алдап чеберчилик башталды, ал нерседен кайтарды пайгамбар. Бул бале келет башыңарга, жаман иш десе, аны шылдыңдашып кемсиништи. Ал тараздан алдабагандыгы элге өөн өрчүн болуп баштады. Ошондой эле бир доорда риба, сүткорлук күчөйдү. Андан кайтарса пайгамбар. Негизи сүткорлук бул арам, зулумдук иш. Байлар бул сүткорлук деген эмне? Байлар байып кете бериш керек, кедейлер кедейликке чөгүп кете бериш керек деген майны. Ушундай да, бул зулумдук да. Себеби карыз бересиң дагы, ал зарыгып келген адамга карызыңды бересиң дагы, артынан тиги убактында жумушун үстү, артынан очойтуп пайдасын кошуп алат. Ал эмне? Өзү ошо акча таба албай кыйналып келгенди үчүн сенден карыз сурап атат. Сен карыз берип, дагы үстүнө кошумча карыз ийилип коюп атасың. Бул деген ошо байлар байый бериш керек, кедейлер чөгө бериш керек деген зулумдук иш да. Бирок эмне? Элдин арасында көп таркагандан кийин ушул жакшы иш болуп калды. Анан эмне? Берки жаман иш, кайтаргандардыкы жаман иш. Азыркы күндө деле кредитти албаш керек болбойт десең, адамдардын көпчүлүгүнө жакпайсың. Бул арам иш, зулумдук иш, күнөө иш десең, жакпайсың. Кредит менен көп иштерибиз бүтүп атат дейт. Түшүндүңбү? Ошондой эле мына сүннөт таркабаганда, сүннөткө чакырбасак, таухидке чакырбасаң, ширктен кайтарбасаң, таухидке чакыргандар, Куран сүннөттү карманууга чакыргандар, сахабаларды эртип жүрүүгө чакыргандар, булар эмне? Акыл эси ордунда эмес адамдар болот. Демек ошундай илим ээлери акыйкатты баяндабаган болсо, сүннөттү баяндабаган болсо, таухидти баяндабаган эмес болсо, сүннөт бидатка айланып, бидат сүннөткө айланып калат. Азыркы учурда ушундай. Таухид деген сөздү өздөрүнү илимге таандык кылган, элдерге дават кылып жүргөн адамдар айтыштан коркот. Неге? Таухид десең, вахаби болуп каласың, салафи болуп каласың. Ширк деген сөздү айтыштан коркот. Сүннөт, бидат деген сөздү айтыштан коркушуп калган. Неге? Вахабилердин сөзү дегендей. Бул чынында диндин өзөгү болгон, чыныгы пайгамбарлардын даваты болгон нерсе ушул таухидке чакыруу, ширктен кайтаруу, сүннөткө чакыруу, бидаттан кайтаруу деген ушул диндин негиздери ушулар. Бирок дин өөн өрчүн болуп калганда, ушинтип жана айтып өткөн мисалдар сыяктуу эле болуп, бул нерселерге чакыргандар өөн өрчүн болуп калды. Кимде ким туура динди карманса, жашоодо бардык нерседе адамдардын арасында өөн өрчүн болот. Өзгөчөлөнөт. Адамдар жакшы эле жашап аткан нерсесин тууган уруң да башкасы айтат, моундай биз сыяктуу болуп эле жүрө бербейсиңби, өзүңчө эле өзгөчөлөнө бересиңби? Нормально эле жүрө бербейсиңби дейт да. Өзү туура нерсе бул эмне? Ошо Аллах Тааланын койгон, бизге койгон шариаты ошол нормалдуу нерсе, норма да ошолор. Себеби Аллах Таала Куранда айтат: "Ала я'лам ман халака ва хува латифул хабир." Силерди жаратуучу, хибрат ээси болгон Аллах Таала билбейби дейт. Силерге кайсы нерсе пайда, кайсы нерсе норма, кайсы не норма деген билбейби дейт. Аллах Таала бизге чек коюп берди жашоодо. Мынабы туура, ушу менен кетсеңер туура жашайсыңар деп. Демек Аллахтын дини менен кеткен, Аллахтын шариаты менен кеткен бул норма да. Адамдын ичинде, элдин арасында эң өөн өрчүн болуп калсаң дагы. Качандыр ушу шариаттан чыккан болсоң, бул ненормальный иш, туура эмес иш. Ал адамдардын көпчүлүгү ошону кылып, сен адамдардын ичинде өөн өрчүн болуп калсаң дагы ал нерсеге аз кылбаш керек. Суннада жүргөн адам көпчүлүк адамдардын куурап жок болуп атканына аз кырылбаш керек. Мындайча айтканда, алымдар айтат, көпчүлүк адамдар бузуку жолдо, жаман жолдо, шайтандын жолунда жүрүшөт, аз кырылып. Сен ошолорду көрүп алып, бардык адамдар ушуну кылат. Адамдардын баары эле ушуну кылып атат. Неге биз уну кылбайбыз деген сыяктуу болуп, мен деле кыла бербейинби деп ошолорго аз кырылып кетпе дейт. Аллах Таала Куранда көпчүлүк жөнүндө эмне айтат? Ва ин тути аксара мин фил арди юдиллука ан сабилилlah. Көпчүлүк адамдарды ээрчип турган болсоң, алар сени Аллахтын жолунан адаштырат дейт.
Бул алым ошол жөнүндө айтып атат. Ушундай заман келип алды. Куран сүннөткө чакырган адам акыл эси ордунда эмес. Ал эми Куран сүннөттөн алыстап бидаттарга чакырган, кайдагы бир философия ойлорго чакыргандар, мына ошолор чыныгы алымдар, чыныгы илим ошол болуп калды деп атат. Аллах таала баарыбызды ушу таухид ээлеринен кылган болсун, өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө бекем кылган болсун. Ушу таухид сүннөтүнүн үстүндө өлүп тирилүүгө насип кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахби ажмаин.